Саламатсыздарбы, жалпы биздин көрүүчүлөрүбүз садаттагыдай сиздер менен пресса чекит KG каналында сиздер менен кайрадан Дилмаек программасы бүгүн дагы жагымдуу инсан менен Дилмаек куруп, анын чыгармачылыгындагы болгон жаңылыктар менен бөлүшүп, сиздерге жагымдуу эфир тартууланга аракетибизди жасайбыз. Сиздер менен мен Адилет Амангулов, 10 мүнөт бою Дилмаек программасы сиздер үчүн. Күн санап сахнанын көркү болуп, жарк этип жанып көптөгөн ийгиликтерге жеткен жаш таланттарыбыз жок эмес. Ошондой чыгармачылыкка аралашып, анын казанында кайнап, рок жанрында ырдап клиптерди тартып, жаңадан чыгып келе жаткан жаш талантыбыз повар официант Жеке Ырчы Турат Муса биздин маегибизде. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиз менен арыбаңыз. Рахмат, мен алгачкы эле суроом ушул. Эмне үчүн рок жанрын тандап алдыңыз? Анан ушул жанры менен элибизге кызмат кылып келе жатканыңызга бир аз эле убакыт болуптур. Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Мен бир гана рок жанрын 100% тандадым деп айта албайм. Мен бардык жанрдарды алгым келет. Бардык жанрдарда бардык жактан өзүмдү сынап көргүм келет. Бир гана рок жанры менен өмүр бою ырдап өтөм деген оюмда жок. Жакында ошол интернет сайттарга жана ошондой эле телеканалдарга сиздин Дүнүйө деген клибиңиз чыкты. Ошол клип жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Ар бир клип тартылаарда ошонун биринчи режиссер, клипмейкер, сценарий жазган адамдар биринчи сөздөрүн угат эмеспи, сөздөрүн окуп көрүп, анан ошого байланыштырган клип тартыш керек деп сценарий жазып чыгышат. Анан ал клипти мен айтам абдан жогорку деңгээлде тарттык. Ошакта эле таланттуу опера балет театрынын бийчилери, балерина мен балет мастер Акмөр Сатиева жана ошондой эле Тилек Кийизбаев жакшы адам менен жаман адамды айкалыштырып, ошо бий менен ачык айкын түшүнүктүү кылып көрсөтүп беришти. Анткени азыркы тапта адамдар ички дүйнөбүздө эле ошо ар кандай проблема менен күрөшөт экенбиз да. Ошол проблеманы адам жеңгенде, анан максатына жетип, ошол проблеманы жеңгенде анан бактылуу жашайт деп ойлойм да. Ошол ак кийимчен жана ошондой кара кийимчен бийчи, кара кийимчен бул проблема, ал эми ак кийимчен бул ичинде кири жок, таза адам ошо жаман нерсе менен күрөшүп, акыры жеңип чыгат. Ошондуктан ар бир адамга айтарыбыз ошол клип менен эч качан чарчабашсын, эч качан сынып калбасын, кандай гана учур, кандай гана көйгөй болбосун, ошо проблема менен күрөшүп, акыры ошол проблеманы жеңип, өзлөрү каалаган жашоону, өзлөрү эңсеген жашоону, бактылуулукту өзлөрүнө өзлөрү тартып аласын. Эч качан сынып калбасын. Анткени азыр биздин Кыргызстаныбызда аз эмес көп адамдар бар, сынып калган, ошо проблеманы жеңе албай калган. Алсыз адамдар көп. Эч качан адам алсыз болбош керек. Бизди Аллах Таала пенде кылып жаратты, өзүнүн кулу кылып жаратты, бирок бизге ар бирибизге бири-бирибизди себепкер кылып жаратты. Биз бири-бирибизге себепкер болуп, биз бири-бирибизге жардам беришибиз керек, бири-бирибизди кыйынчылыкка таштабашыбыз керек. Албетте ал клипти жеткизе тарткан Жаша студиясына терең ыраазычылыгымды билдирем жана ошондой мага жардам берип, адам катары жардам берип, менден бир тыйын албай, адам катары жардам берип, инимсиң, бир тууганымсың, сен биздин кыргызбыз, сен көтөрүлүшүң керек, сен таланттуусуң деп мага ар кайсы жактан дух берип, иште деп жаткан Гүлжан Абдрахмановнага терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. Кийинки бериле турчу суроом. Клип интернетке чыгып, жана ошондой эле телеканалдарга берилгенден кийин угармандар тараптан кандайдыр бир сын пикирлер болот эмеспи? Кандай сын пикирлерди угуп жатасыз? Сын пикирлер албетте болот. Болбой койбойт. Чыгармачыл адам болгондон кийин ар бир сын пикирге, ар кандай нерселерге, ар кандай жакшы сөз айтылат, жаман сөз айтылат, анын бардын тең даяр болуш керек. Аны мен өзүм андайларга көңүл бурбайм. Мен жүрөгүм эмнени каалап атат, мен ошону жасап, ошол нерсени аткаргым келет. Жакшы көргөн, жакшы түшүнгөн, аң сезими түшүнүктүү, бардыгын айкалыштырып билген, жашоонун даамын билген, жашоонун баркын сезген адамдар болсо, ал нерсени кандай гана нерсе болбосун, аны өзлөрүнүн деңгээлине жараша кабыл алат. Эгерде жакшы кабыл албаса, значит ал адамдын деңгээли ошондой жакшы кабыл ала албайт. Ошондо сиздин айтууңузга караганда бул клипке жаман сын пикирлер көп айтылдыбы? Ачыгын айтканда мен комментарий YouTube каналынан окуган деле жокмун.
Бирок клипти көргөн адамдар, тааныштар, достор аркылуу жакшы гана сын пикирлерди уктум. Положительный отзывдарды жакшы уктум десем болот. Эми Кудай буйрса ошол сын пикирлер менен алдыга иштейин деген ниеттериңиз бар. Дагы жагымдуу клиптерди көрсөк болобу? Албетте, Кудай буйрса алдыда дагы жаңы ырлар менен, жаңы альбом менен иштеп жатабыз. Кудай буйрса кыргыз элиме жакшы ырларды, жакшы түшүнүгү менен философияны камтыган, психологияны камтыган жакшы чоң деңгээлде, жакшы жогорку деңгээлде тартылган клиптерди, жогорку деңгээлде ырдалган мазмуну бар, мааниси терең ырларды сунуштаганга аракет кылам. Негизи баягы бардык эле ырчылар же болбосо ошол аткаруучулар эң биринчиден ушул ырдын сөзүнө жана ошондой эле обонуна карашат эмеспи? Сөздөрдү ким жазып берет сизге? Сөздөрдү мен өзүм жазам. Өзүңүз? Сөздөрдү өзүм жазам. Эгерде менин мокумум канбай, ошол сөздөрүн өзүм жактырбай, өзүм жазган сөздөрдү бир жерин оңдойм деп же болбосо оңдой албай күчүм жетпей калганда, албетте акындарга кайрылам. Акындарга эмес, акын байкеге кайрылам. Аты Эрмек деген байке өзү таланттуу ырларды жакшы жазат. Ошол ырлардын тексттерин ошол адам өзү оңдоп берет. Жакында эле Убакыт деген ырды жакшынакай кылып оңдоп берди. Кудай буйрса ошол ырдын үстүндө азыр иштешип жатабыз. Эми ырчы болгондон кийин албетте каражат сөзсүз керек болот. Каражат болбосо баягы ырчы болуп деле чыгыш абдан эле оор десек болот. Кандайдыр бир өзүңүздүн спонсорлоруңуз барбы, же колдогон адамдарыңыз барбы? Кимдер колдошот, клиптериңизге кимдер жардам берет? Жок, менин колдоп финансировать этип, мага акча берип, продюсер менен иштешпейм. Акча жок деген проблеманы мен четке чыгарып койгом. Мен эң биринчиден акчаны алдыга койбойм. Акча колдун кири, ал бир эле жөн эле кагаз, макулук. Биринчиден мен өзүмдүн максатымды бийик алдыга коем. Анан ошого жетиш үчүн жакшы качество менен иштеп, анан акча өзү эле келет. Акча өзү эле келет, акча өзү эле табылат. Мисалы үчүн, мен өзүм ырчылыктан тышкары өмүр бою 12 жашыман баштап официант болуп иштеп келем. Официант болуп иштеп, ата-энеме жардам берип, ата-энеме көмөк көргөзүп, ошо ата-энем менен чогуу биргеликте жакшы ой пикирлерин угуп, жакшы адамдардын ой пикирлерин угуп, жакшы адамдар менен, досторум менен, бир тууганым менен жана ошондой эле чыгармачылыкта жакшы адамдар менен кеңеш сурап, ошолордун кеңешин угуп, таразалап, андан кийин ошо пландарымды ишке аткарганга аракет кылам. Ал эми сөздүн башында айтып кеткендей, продюсер менен иштешпейм деп жатпаймынбы? Бирок мага дух жактан, совет жактан жакшы жардам берген Гүлжан Абдрахмановна деген эже бар. Ошол адам жакшы, аябай жакшы сөздөрүн айтып, советтерин айтып, ошол адам мага жакшы көмөк көрсөтүп, жакшы жардам берип келе жатат. Өзүм болсо чыгармачылыкта албетте чыгаша чыгат, андан кийин киреше керек эмеспиз. Көп ырчылар ойлойт, биринчи акча керек. Эгерде $5000 болсо, сени бир айдын ичинде, же болбосо бир күн ичинде, кечинде уктап, анан эртең менен ойгонсоң, звезда болуп ойгоносуң деген сыяктуу сөздөр дагы айтылган болчу. Бирок мен аларга кошулбаймын. Өзүм эле иштейм, официант болуп, ошондон арткан акчаларды чогултуп, анан чыгармачылыкка жумшап келе жаттым. Анан азыркы учурда көптөр айтат, эми кайгылуу ырдай бересиң, мына мындай ырдай бересиң, эми тойский ырда, мындай. Азыркы эстрадада тойский ырлар көбөйүп, биздин эстрада мындай бузулуп кетти деп айткандан алысмын. Бардыгы тең тойский ырларды жаздырып, ырлардын барктары кете баштады. Биринин ыры тойский болсо дагы, кызга, энеге, кудага арналган болсо, мазмуну терең, жакшы болсо макул. Бирок көбүнчөсүн карасаңыз, супсак ырлар жаралып, бир гана аранжировкасына, музыкасына көңүл бурулуп калды да. Мен ойлойм, ырчынын биринчиден сөзү жаралыш керек, ыры жазылыш керек, обону жаралыш керек. Эң биринчиден сөзү жазылыш керек, андан кийин обон чыгыш керек, андан кийин студияга аранжировщикке барыш керек. Анан ошо аранжировкасын жаздыртып, ошого баамдап туруп, андан кийин ырдап чыгыш керек депчи. Биздикилер болсо тескеринче музыка табышат, сөз жазышат, андан кийин бирөөнүн обонун алып ырдаган сыяктуу болуп атпайбы? Мен эми муну каржылап башкаларды жамандагым келбейт эч качан. Бирөөнүн айыбын ачкым келбейт, анткени бирөөнүн айыбын ачсаң, тиги дүйнөнүн кыяматта сенин айыбыңды Аллах Таала ошончо адамдын ачында ачып коет. Мен туурасын айтып атам, чындыкты айтып атам да. Бир гана негизи эле Кыргызстаныбызда чындык сүйлөп, чындыктар айтылса, өнүгөбүз, өсөбүз, туура иштесек, качествого иштесек, бардыгына тең ийне жүйүнө чейин миң өлчөп бир кесип дегендейчи, жакшы болмок. Жакшы болмок. Эстрада жакшы өнүкмөк. Менин максатым, мен азыр эстрада аябай бузулуп кетти деп айткандан алысмын. Мисалы,
Жидеш Идрисовадай, Каныкейдей проект түзүп алышып, алыга план коюп алып иштеген адамдар болсо, ырчылар болсо, шоу бизнесте ошондо өнүгөбүз да. Эмгек сиңирген эл артисти Гүлнур эжедей, Гүлнур Сатылганова, Динара Акулова эжедей, ошондой сыяктуу инсан тобу мисалы үчүн ошондой сыяктуу иштеп элге эмгектерин сиңирсе өмүр бою өчүшпөйт. А бизде болсо азыр жалп деп чыгып, жалп деп өчүп калгандан. Мен деле ошондон корком, мен деле андан корком. Балким ким билет, бүгүн бар, эртең жок. Балким мен эртең чыга албай калам. Потому что азыркы тапта экранга чыгып, элге сиңип эмне көрүнүш абдан көп, абдан кыйын. То есть конкурент абдан көп. Бирок элибиз да туура тандаганды билиш керек, туура укканды билиш керек.